Ирандагы согуштун айынан араб дүйнөсү терең экономикалык кризиске кабылат деп эскертет Улуттар уюму. Бул Нью-Йорк Таймс гезитине 31-мартта чыккан макаланын темасы. Ушул макала таанымал гезиттин окурмандары арасында кандай пикирди жаратты? Ал пикирлер менен Global Amir каналынан азыр таанышасыздар. Улуттар уюмунун өнүгүү агенттигинин эксперттеринин эсеби боюнча, бир айдын ичинде гана региондогу араб өлкөлөрүнүн экономикасы 190 миллиард доллардан көп чыгым тарткан. Ошол себептүү Республикадагы өлкөлөр башка мамлекеттерге финансылык жактан жардам бере албай калат деп айтылат. Бул макалада Кыргызстандын ички дүң продукциясы 2025 жылы 23 миллиард долларга жакын сумманы түзгөн. 190 миллиард доллар ошондо Кыргызстандын былтыркы ички дүң продукциясынан 9,5 эсе көп сумма. Ирандагы согуштун айынан араб дүйнөсү терең экономикалык кризиске кабылат деп эскертет Улуттар уюму деген макала дүйнөдө белгилүү жана таасирлүү гезиттин окурмандарында кандай пикир жаратты? Эмесе окурмандардын пикирлерине назар салалы. Арбаңыздар. Кошмо Штаттар баштаган бул масштабтуу авантюрадан эмне утканы ойлончу маселе. Биз барбыз эл арасында аскияга айланган жеңишти күтүп жатканыбызда дүйнөлүк экономика туңгуюкту көздөй зымырап баратат. Анын кесепетинен күйүүчү майлар жана азык-түлүк кымбаттап, чөнтөктү кагууда деп жазат америкалык Айф Хадид деген окурман. Маалыматтарга караганда, Республикадагы өлкөлөр согушту токтотпо дешип, Дональд Трампка жалынып, жалбарып жатышыптыр. Чөлкөнгө нака коркунуч экономикадагы убактылуу кризис эмес, Ирандагы режим экенин алар түшүнүшөт, деп жазат америкалык Эрикке Огайодон Стенвер. Эгер жагдайга астейдил көз салсаңыз, Республикадагы араб мамлекеттери АКШ менен Израилдин Иранга согуш ачуусуна каршы болушту. Эми согуш башталып, Иран негизги соккуну аларга уруп, дүйнө астын үстүн болуп жатканда, Республикадагы өлкөлөр АКШнын урушту таштап кеткенин каалашпайт. АКШ кетсе, согуштун машакатынан алар дагы узак жылдар кутулушпайт деп жооп кайтарган Стенвер. Лос-Анджелестик Пол мындай дейт. Иран жакынкы чыгышка коркунуч туудуруп жаткан. Бул коркунучтун эң чоң жүгүн Израиль көтөрдү. Ал тушта Республикадагы өлкөлөр америкалыктардын канат астына кирип алышып, бейтарап болуунун аракетин кылышты. Же Иранга тымызын жардам берип жүрүштү. Эми ошол кылгандарынын азарын тартышууда. Эгер алар башында эле Иранга азуусун көрсөтүп, кырдаал бейстабилдүү экенин аңдашса, бул согуш болмок эмес. Республикадагы өлкөлөрдү согуштун азабына кабылган күнөөсүз байкоочу катары көрсөтүү абсурд болбогон иш. Алар өздөрү төккөн чокту тепсешүүдө. Европада ошондой. Бар жүктү америкалыктар менен израилдиктер көтөрүп жатканда, европалыктардын кайышып жаны оорубады. Карагыла, эми орустар босогосунда тургансып, жаны чыкчуудай болушуп, Украинага жардам бергиле деп айкырык салышууда. Бекер сыр, чычкан кармачу капканда гана болоорун, бул арам тамактар деги качан түшүнүшөт, дейт америкалык Пол. Канадалык Жозеф Мейхьюнун пикирине кезек берели. Ал татаал категориялар менен ойлонгон окурман экен. Император Дональд АКШнын чалгындоо жана аналитикалык системасын ушунчалык алсыраткандыктан, жакынкы чыгыштагы орто топтогу чоң мамлекетке кол салуунун глобалдык кесепети эсепке алынган эмес.
Майда чүйдө детальдарын айтпай эле коеюн. Менимче, падыша аты бар улуу урматтуу Трамп согуш алдындагы абалды ойлогон эмес, же анын урду кетти аракеттеринин жана өзүн өзү ашыкча сүйгөн нарцист дартынын айынан дүйнөдөгү карапайым калк жапа чегерине кол шилтеп койгон. Бүгүн калыптанып жаткан дүйнөлүк жаңы тартипти мээримдүү, жакшылыкка кенен жол ачат деп айтканга жүрөк таабайт, деп жазат канадалык Джозеф мырза. Сингапурдан Джон деген бирөө, эгерде Перс булуңундагы араб өлкөлөрү өз жерине Американын аскер базаларын жайгаштырышпаса, азыркыдай мүшкүлгө кабылышмак эмес. Жок дегенде, америкалыктарга бул жердеги базаларынан коңшу мамлекеттерге сок курууга жол бербеш керек болчу. Эмне сепсиң, ошону оросуң, дейт Джон. Сингапурлук мырзага кыргыздар сүйгөн Чикагодан ысымы Джим Эй деген окурман Американын аскер базасы жайгашкан өлкөлөрдүн көбү — Катар, Бахрейн, Кувейт, Бириккен Араб Эмирлиги, Сауд Арабия Иранга душман. Иранда болуп жаткан алааматка алардын табасы канууда. Согуштун убактылуу кыйынчылыктарына ыңгайлашып алышат, деп жазат Джим. Калифорниялык Стивен болсо, мен дале түшүнбөйм. Иранга кол салуу АКШны кантип коопсуз кылат? Ондогон миллион адамдарды бир айдан аз убакта жакырычылыктын сазына батырышты. Ушинтип террорчуларды жок кылышабы? Тескерисинче, террорчуларды жаратышат, көбөйтүшөт. Бул үчүн биздин бала чакаларыбыз жооп беришет. Эми Нью-Йорк Таймс гезитинин 96 окурманы колдоп, лайк койгон катты окуйун. Америкалыктар бензиндин баасын унуткула. Бензин ушу ченеми жок кыйракандын, катастрофанын нака себеби. Кыпыңдай күнөөсүз миллиондогон адамдардын жашоосун атам замандагы абалга түшүрүү жана бактылуу, коопсуз жашоо мүмкүнчүлүгүнөн ажыратуу акылга сыйбаган шумдук. Мен мунайдын баасы тууралуу репортаждарды эмес, бак согуш, турмушун аңтар теңтер кылып өзгөрткөн адамдар жөнүндө көбүрөөк билгим келет, дейт Дэвид Нью-Йорктон. Аны толуктап коеюн. 28 февралдан бери АКШда бензин орточо $1 кымбаттады. Жакынкы чыгышты байырлаган араб диндештерибиз тууралуу канадалык Эй деп атын жашырган бирөөнүн ою. Кызык, дүйнөнүн ошо бөлүгү батыштын манипуляциясына, айла амалдарына жана ички иштерине тийгилишүүсүнө каршы муштумдай түйүлүп, каршы туруусу керек экенин түшүнүшөт бекен? Же качан түшүнүшөт? Сыягы бул өлкөлөрдүн айрымдары АКШ менен союздаш болуу жана өз жерлерине Американын аскер базаларын жайгаштырууну өз кызыкчылыгын коргоонун эң мыкты жолу деп ойлошот. Бул кыска мөөнөткө туурадыр, узак мөөнөт үчүн албетте натуура. Алар дүйнөлүк саясатта, айрыкча өз чөлкөмүнө тиешелүү чечимдерди кабыл алууда бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарышы керек. Бирок ушул учурдагы маани маңызы жок уруш көрсөткөндөй, аларда биримдик жок. Кейпи аларга азыркыдан алда канча компетенттүү жетекчилер керек. Бул канадалык жарандын жакынкы чыгыштагы ошондой эле Перс булуңундагы араб өлкөлөрү тууралуу пикири. Анын пикирин 35 окурман колдогон. Канадалык жаранга Нью-Йорктон Норги деген бирөө мындай суроо узатыптыр. Эгерде алар демократияга ишенишпесе, анда кантип азыркыдан жакшы жетекчилерди табышат? Бул коомдордун көпчүлүгүндө бүгүн да кулдар бар экенин түшүнөсүз деп ойлойм. Бул коомдор батыштын либерализмин, ошондой эле жеке инсандын укуктарын четке кагышат. Алар жамааттык укуктарды артык көрүшөт.
айрыкча din жөнүндө кеп кылганда. Сиздин кыялдарыңыз орундаларына ишенбейм деп бушайман болот бул окурман. AQSh'dan эт деп атын жашырган окурман болсо, ооба мен ишенем. Жакынкы чыгыштагы өлкөлөр эсине келишти. Жана молдолордун же Иран өкмөтүнүн өзөктүк бомба жана аны ташуучу ракета жасоосун, ошондой эле региондогу коогалаңдын себепчилери саналган террорчуларды Хаммас, Хезболла жана башкаларды колдоого даяр. Перс булуңундагы мамлекеттер буга наразы, бирок Тегеранды ооздуктоону колдошууда. AQSh'нын демократиялык партиясы жана Европадагы ислам мамлекеттери Тегерандын өзөктүк куралдуу болуусун жарабаган идея деп санашат. Эгер бул ишти Трамп колго албаганда, көпчүлүк демократтар Ирандын өзөктүк бомбага ээ болгонун жакташмак. Айдахолук окурман Европадагы ислам мамлекеттери деп Албания, Босния жана Герцеговина, Косово республикасы менен Түркияны айтса керек. Грекиядан бирөө, эгер экономикалык каатчылык күчтүү болсо, мигрант Европага дарыядай агылат. Анын кесепети Европа үчүн америкалыктар ойлобостон Ирак менен Ауганстанга кол салгандагы жана Сирия кыйрагандагы сымал болот. Бул өзгөрүүлөр AQSh'дагы консерваторлор Европага каалагандан теңирдей тескери. Бүгүнкү конфликт 1953 жылы Американын Ирандагы демократиянын жеңишин ташталкан кылуусунун жыйынтыгы эмеспи дейт грек окурман. Аны толуктап койчу нерсе 1953 жылы Иран эли жалпы добуш берүү менен шайлаган премьер-министр Массадыкты Американын борбордук чалгындоо кызматы жана Британиянын М-16 чалгындоо кызматы уюштурган кутумда кулатылган. Штайн деген америкалык жөнөкөйлөтүп айтканда согуш жана бомбалоолор бул кыйратуу. Тынчтык кезде тургузулат, курулат бардык нерсе. AQSh менен Израиль ушу тапта кыйратуу менен алек. Баарын кыйратышууда. Бул жараянды лидерлер гана токтото алат. Ал үчүн республикачыл конгрессмендердин тобу кырдаалга кийлигишип, өз ишин аткаруусу лазым. Дал ушул нерсе каршылык көрсөтүү кыймылынын стратегиясы болуу керек дейт Нью-Йорктук Штайн. Түндүк Каролина штатында жашаган америкалык бул согуш жакынкы чыгыштагы жана андан тышкары жактардагы түмөндөгөн элдин өмүрүнө балта чабат. Балта чабууда. Иранга коңшу Ауганстан ансыз да жакыр өлкө болчу. А бул согуш оогандардын абалын ого бетер оорлотсо керек. Бул согуш канчалык тез бүтсө, жалпы дүйнө үчүн жакшы болот. AQSh менен Израиль Иранга каршы жүргүзүп жаткан согуштун жакынкы чыгышка жана дүйнө өлкөлөрүнө тийгизген таасири тууралуу Америкадагы эң кадырлуу 3 басылманын бири New-York Times гезитинин окурмандарынын пикирлери менен Амирбек Азамуулу тааныштырды. Убактыңыздарды бөлүп укканыңыздар үчүн алкыш айтам. Элибизде ырыс ынтымак, мекенибизде тынчтык болсун.